Бүгін азыр жашап атасыз, сізге мүмкіншілік беріліп атабы? Аллах разы болгондой жашайын деп аракет кылып атасызбы? Ар кандай адамдар жүрүп атат. Аны сындабаңыздар. Угуп калып атабыз. Ой, тоба, шундайым кара болобу я. Кап кара экен дейбиз да. Касиеттүү, берекелүү болгон, Аллахтын ыйык мекени болгон, Аллахтын Каабасы жайгашкан Кудайдын үйүнө, Каабага, Мекке шаарына кош келдиңиздер. Мына эми сиздер мына кечээ келдиңиздер. Бүгүн бир аз эс алып калдыңыздар. Умраларды аткардыңыздар, машалла. Эңсеген күткөн күндөр келди. Каабаны барып таваф кылдыңыздар. Жыргадыңыздарбы? Сонун болдубу? Келип уйкуларды алып, чарчооду чыгардыңыздар. Мына эми туугандар, ажылыкка чейинки убакытта биз ушул жерде туруунун адеп ахлагы кандай болуш керек, тартиби кандай болуш керек, ажылык ибадатты аткаруунун тартиби кандай болуш керек, бардык маселелерди күн сайын устаздар келип, саат менен келип сабактарды өтүп турат. Макулбу? Ошого ушул сабактарга активдүү катышышыбыз керек. Саат мынчада сабак болот десе, ошого сөзсүз катышыңыздар. Бул сабакта аябай көп пайда аласыздар. Анан жөн эле келип эл катары, эл кирсе кирип, чыкса чыгып, жатса жатып, турса туруп, уктаса уктап, жесе жеп, дагын чыгып, айланып басып, минтип эле өткөрүп берсек болбой калат. Ошон үчүн бул ибадатыбызды ыхлас менен, этикад менен, ишеним менен, сезим менен жакшы кылып өткөрүш үчүн туугандар, баарыбызга маалымат керек болот. Эч нерсе маалыматың жок болсо, сезимиңди кантип туурулайсың? Ихласыңды кантип арттырасың? Макулбу? Ошон үчүн маалыматты мына устаздар келип, силерге сабактарды өтөт. Бул бир эле жол эмес, күн сайын сабактар болуп турат. Ошол сабактарга толук катышып туруңуздар. Ушуга дагы сооп жазылат. Меккеде канча? 10 миңби, 100 миңби? 100 миңби? Точно. Ана шу сабакка дагы 100 миң жазылат. Көрдүңүздөрбү? Ар бир жакшы амалыбызга 100 миң жазылат. Бир жолу сабакка катышсаңыз, вот хажака 100 миң жолу сабакка катышты деп жазылат. Мындай соопту каяктан табасыздар? Ошон үчүн сабактарга жакшы катышыңыздар. Урматтуу ажаталар, бир туугандар, бактылуу инсансыздар десеңиздер, жаңылышпайбыз. Эмнеге? Себеби ыйык болгон мына Султан ака устазыбыз айтып кеткендей, Аллах субханала таала ошунча адамдардын ичинен сиздерди тандап, өзүнүн коногу кылып өзүнүн үйүнө чакырып отурат. Буга Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Балким пендечилик кылып кээ бирөөлөрүбүз ойлошубуз мүмкүн. Мен ушул акчам бар экен, балдарым Россияда иштейт экен, балдарым акча берди, тааныш билиш кылдык, кошунам бараткан экен, ушулардын себеби менен мен ушул жерге келип калдым деп. Бирок андай эмес. Аллах Таала каалап кимди кааласа, өзүнүн үйүнө бирөөлөрдү себепчи кылып, балаңызды себепчи кылабы, таанышыңызды себепчи кылабы, кошунаңызды себепчи кылабы, ушуларды себепчи кылып туруп, Аллах субханала таала өзүнүн үйүнө алып келди. Неге алып келди бизди? Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн. Баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылыш үчүн. Баарыбызды бул дүйнө ахирет бактылуу болуш үчүн Аллах субханала таала канчадаган миллиондогон адамдардын ичинен сизди, бизди татыктуу эмес болсок дагы алып келип ушул пендемди рахматыма алайын, жакшылыгымды берейин деп Аллах Таала өзүнүн үйүнө конок кылып алып келди. Азыр ажекебиз айткандай, бир соңуңуз канчага? 100 миңге барабар. Бир сом садака кылсаңыз 100 миң садака кылган. Бир сабак окусаңыз 100 миң сабак окуганын соогун аласыз. Бунда мүмкүнчүлүк барбы башка жерде? Башка жерде жок. Бирок алымдарыбыз айтат, бул жашоо 3 күндүк жашоо дейт. Кечээ жашадыңыз, бул сиздики. Кандай жашадыңыз? Аллах разы боло тургандай кылып жашадыңызбы? Анда утук сиздики. Аллах наразы боло тургандай жашоо өткөздүңүзбү кечээ? Анда утулдуңуз. Бул дүйнө ахирет утулдуңуз дейт. Бүгүн азыр жашап атасыз, сизге мүмкүнчүлүк берилип атабы? Аллах разы болгондой жашайын деп аракет кылып атасызбы? Утук сиздики. Гафилетте, уктап, фитнада, же болбосо дагы башка нерселер менен, дүйнөнүн кызыкчылыгы менен убактыңызды өткөзүп атасызбы? Анда утулдуңуз. Аллахтын алдында бунун үчүн жооп бересиз. Эртеңки жашооңуз, үчүнчү жашооңуз бир гана Аллахка таандык. Эртең барбызбы, жокпузбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан
Сахабалар сураган: "Ey Allah'ın elçisi, kayсыл ibadat Allah'a жақынырақ? Kayсыл ibadatımızды Allah Taala түзмө-түз kabul kılat, kemçiliksiz kabul kılat" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? Карап туруп, ушул ибадатым акыркы болуп калышы мүмкүн деп кылган ибадатыңды Аллах Таала кабыл кылат деди. Эмне үчүн? Себеби кылып атканда, ибадатты кылып атканда ушул акыркы ажылыгым болуп калышы мүмкүн десе, кандай ажылык кыласыз? Башка фитнага алдырбайсыз, башка оюңузду ойлобойсуз, жаман дүйнөнү же болбосо дагы башкаларды ойлобойсуз. Акыркы эгерде сизге айтса, паланчы аба, мына ушул ажылыгыңыз сиздики акыркысы. Ушул ажылыктан кийин Аллахтын алдына кетесиз десе, кандай ибадат кылат элеңиз? Аллахтын алдына барганда дагы бул дүйнөдөн алып барып, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Аллахтын алдына барганда пенделер сурайт экен: "Ey Аллахым, мени 10 мүнөткө, 5 мүнөткө, 1 саатка аркы дүйнөгө кайтарчы" дейт экен. Сен эмне кыласың? 5 мүнөттө эмнеге жетишесиң? 1 саатта эмнеге жетишесиң десе, болгон мал мүлкүмдү садака кылайын сенин жолуңда. Бардығын тарк кылып, башымды саждадан көтөрбөй, жанымды алгы чакты саждадан көтөрбөй, башымды сайып турайын дейт экен да. Бирок ошол возможность берилеби? Берилбейт. Ey пенде, мен сага 50 жыл шанс бердим, 60 жыл шанс бердим. Эмнеге ошондой кылган жоксуң дейт экен. Эми болбойт дейт экен да. Ошондой сыяктуу эле бизлерге, сиздерге Аллах субханаху ва таала азыр ушундай мүмкүнчүлүктү берип турат. Биздин шансыбыз барбы? Бар. Азыр ушул нерселерди алып калган мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Бар. Аллах Таалага айтып атат: "Кимде ким ушул нерселерге чын ихласы менен дуа кылып, хаж мабрур болгон болсо эмне болот? Энеден төрөлгөндөй болот" деп атат. Канча деген күнөөлөрүбүз бар. Баарыбыздын күнөөбүз бар, периште эмеспиз. Ар ким өзүнүн билген күнөөбүз бар, билбеген күнөөбүз бар. Жашыруун күнөөбүз бар, ачык кылган күнөөбүз бар, жалгыз кылган күнөөбүз бар, жамааттын ичинде кылган күнөөбүз бар. Кээде бирөөлөрдүн жүрөгүн оорутуп, билбей сүйлөп койгон күнөөлөрүбүз бардыр. Ушулардын баарыны Аллах субханаху ва таала не дейт? Баарын кечирип, энеден туулган баладай кылам деп атат. Бул мүмкүнчүлүк сиздерге, биздерге берилген шанспы? Шанс. Бул нерсени пайдаланышыбыз керек. Гафилетти өткөзбөшүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бекер айткан эмес, ошондой гафилетти өткөзгөн киши мурду жер сүзүп калсын, Аллахтын наалаты болсун дегенде макул деп атат. Ошондуктан иншалла баарыбыз бул нерселерге аракет кылабыз, ибадатта болобуз, гыйбат кылбайбыз, бирөөгө азгырылбайбыз, уйкуга азгырылбайбыз иншалла. Ана азыркы алдыбызда келе жаткан иншалла мына азыркы Зулхижжанын 10 күнү, 10 күнүндөгү эң кылган амалдарыңыздардын эң жогоркусу ушулар болот дейт. Ошон үчүн биз баарыбыз кызматтабыз, уйкубуз деле аз болот. Анан бир устаз ошончо уйкудан калып ыстыкта, анан кечке мына келесиздер, коноктор келет, аларды жайгаштырып, тамагын берип, мындай шарттарын түзүп бергиче сабактын учуру келет. Анан менти убакыт ажыратып, мына киши азыр канча жерден келди да мисалы. Ошентип келсе анан кийин жамаат аз болуп 6 киши отурса, же болбосо 4кө десе 5те келсе, бул урматсыздык болуп калат. Ошон үчүн өзүн сыйлаган адам айткан убакытка так жүрөт, иншалла. Мындан кийин саат 4кө десе 4кө түшөйлү. 5ке десе 5те ушул жерде болуп калайлы иншалла. Макулбузбу? Экинчи маселе ажакалар, аталар. Биз эми көпчүлүк айыл жерлерден келдик да. Мына бул унитаз деген нерселерге биз көп көңгөн эмеспиз. Мындай эле жер дайратканаларда пайдаланып жүргөнбүз. Унитаздарды туура пайдаланайлы. Сиз өзүңүздөн кийин сиздин калган нажасат унитазда калбасын. Сиз билбей туруп кетип каласыз. Унитазда жана нажас калса, сизден кийинки кирген адам ага келип отуруп алышы мүмкүн. Ал суу деп ойлошу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, кийимиге тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бир бөлмөдө 6дан, 7ден, 4төн, 5тен жашап атпайбызбы? Анан ар кимибиз кирип эле нажас калтыра берсек, анда кийинки кирген адамдын денесин нажас кылып коюшубуз мүмкүн, кийимин нажас. Мындай bunun себебиден намазыга кемчилик жетип калат туугандар. Бир намазыбыз 100 000 болуп атса, анан кийин биз билбеген жерден кийимдерибиз, денелерибиз нажас болуп калбасын. Ошон үчүн туалетке киргендеги туалетти кургак сактаңыздар. Жакшы кылып кургак сактап, отуруп атканда дагы кургактап, тазалап, анан кийин дайратта отуруп, сизден кийинки келген адамга дагы таза ойдон калтырыңыз. Сизден кийинки кирген адам жийиркенип калбасын.
Макулбу? Кийимдерди таза сакташыбыз керек. Ибадаттын, намаздын эң шарттарынын бири эмне эле? Дененин, кийимдин таза болушу туугандар. Анан ошончо 1000 километрден келип, бир болбогон бир унитаздын аркасынан биздин ибадатыбызга кемчилик жетип калбасын. Түшүндүк, а? Мына 6 миллион, 8 миллионга чейин мына жылкы адамдар, мусулмандар дүйнө жүзүнөн келип ажылык кылат. Ошо 8 миллион элдин баары Кудайдын коноктору. Аларды Кудай чакырган. Кудайдын коногу болуш оңой эмес туугандар. Биз Кудайдын коноктору. Ошон үчүн бири-бириңиздерди сыйласаңыздар, сиздер Кудайдын коногуну сыйлаган болосуңуздар. Досуңуздукуга конок кесе, Куда кесе, кандай пөпөңдөп кызмат кыласыздар достун көңүлү үчүн коногуну сыйлап, а? Дос сүйүнүп калсын дейсиз да? Мына, Кудай сүйүнүп калсын, Кудайдын коногун сыйлап алыңыз. Алыс эмес сиздин жаныңызда жаткан киши Кудайдын коногу. О көчөдө чыкканыңызда ар кандай түстөгү, ар кандай формадагы, чоң, кичине, ак, кара, сары, ар кандай адамдар жүрүп атат. Аны сындабаңыздар. Угуп калып атабыз. Ой, тоба, шундайам кара болобу я. Кап кара экен дейбиз да. Андай эмес. Бул маданияты жок экен, бул тартиби жок экен, бул мындай экен дейбиз. Биз сынагалы келген эмеспиз. Бирок анын дагы бир Кудайга жаккан жери бар, анын дагы Кудай сүйгөн конок Кудайдын коногу ал дагы. Сиз аны сынабаңыз. Сиз аны сыйлаңыз. Бири-бирибиз ажыга келген адамдын баарына сыйлайлы туугандар. Макулбу? Ошондо биздин максатыбыз ишке ашат. Тартип болот ошондо. Мына өзүбүздүн көңүлүбүз дагы тынч болот. Мына жерде 10 көп болсо дагы 12 күндөн кийин уже сапар алышка туура келип калат. 15 күн ояк бияга. 15 күндүн ичинде туугандар шундай мүмкүнчүлүк берилип атат. Ибадат менен болойлу. Бирөөдү гыйбат кылып, сындап, оякта кандай болду экен, энди эмне болду экен деп, боякта саясаттарды ham калтырбай сүйлөп жетишебиз ал оякачы. 15 күн, 20 күн мына жерде bir sözünüz la ilahe illallah же subhanallah desеңиз 100 000 жолу subhanallah dedi деп атса, мындан артыктан нени сүйлөшүбүз керек бул жерде? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ихлас менен, этикат менен, сезим менен ушул ибадатка гана өзүбүздү арнайлы. Жаныбыздагыларды сыйлайлы туугандар. Мына гостиницада лифттен чыгып атабыз, түшүп атабыз, автобуска чыгып атабыз, кирип атабыз, Кабада жүрүп атабыз, Харамда жүрүп атабыз. Кайсы жерде болбосун, жаныңыздагы адамды тааныйсызбы, тааныбайсызбы, сизден чоңбу, кичинеби, сыйлап туруңуз. Калакат жеткирбеңиз. Сизден экинчи адам иренжип калбасын да. Түртүп кетпеңиз, тийип кетпеңиз. Аялдар аялдардай, эркектер эркектердей болуп басайлы туугандар. Макулбу? Мына лифттерге дагы аялдар турган лифтке дагы мен зарледе чыгып кетейин деп барып тыгыла калабыз. Мындай орду болуш керек да. Барбы ошондой нерсе? Парасатыбыз менен, адебибиз менен, аклагыбыз менен кээ бир эркектер торуп турган лифтке аялдар келип ушу кыпчылып тийип бияктары мындай болбош керек. Биз ибадатка келдик. Биз Кудайдын ыраазылыгын тапканы келип, анан мындай намакылчылыктарды кылбашыбыз керек. Ошон үчүн сизден же менден башка эч ким калакат көрбөсө, бир ибадаттын тартиби ушул болот. Экинчиси дамла кайра айтты. Уктап өмүрдү өткөрүп койбоңуздар деп. Мына жерге келип алып, салкын жер экен, чыксаң ысык, үйгө кирсең салкын, курсак ток. Мал жок карай турган, жата берейинчи, уктай берейинчи дебеңиздер. Туура укташ керек, тамак жеш керек, эс алыш керек. Бирок ошодон топтолгон энергияны ибадатка сарпташ керек. Намаз окуңуздар, орозо кармаңыздар, мына ол жерде болсо дагы эле нафил орозолорду, зикир кылыңыздар, Куран окуңуздар, дагы канча толгон токой ибадаттын шарттары бар. Ошолорду аткарыңыздар. Мына ол жерде 100 000 деп койсо, мына ол жерде 100 000 экен деп жата бербеш керек. Биз ошол жака келгенбиз өзү. Ошол жака барыш керек туугандар. Бар эле экөө бир эле экен, не кылабыз оор болуп дебеңиздер. Оор болуп барганга татыктуу жер ал жер. Харамга барыңыздар иншалла. Ошол жерлерде намаз окуңуздар, Куран окуңуздар, дуа кылыңыздар, зикир кылыңыздар. Устаз айткандай, эч болбосо Кабаны карап отурсаңыздар дагы сооп экен. Макулбу иншалла.